bo'lishi. Saykal derdi yatani. Saykal mana shunaqa men keldim desam, Карапайым журттун там салуу үчүн жер участогуна болгон муктаждыгы жогору экенин билген айрым тараптар бул учурдан пайдаланып акча жасоону мыкты өздөштүрүп алышкан. 63 жаштагы Мархабо эне да Базар Коргон районундагы Базар Коргон айыл өкмөтүнүн Миргүл Тургунбаева аттуу кызматкерине 30 000 сом бергенин айтат. Мындай сумманын чегерилиши да берилиши да дал ошол Миргүл айымдын аракети менен ишке ашырылганы белгиленет. men uchastkaga ariza yozganmiz 2010-yili. Endi uchastkamiz kelib tegibdi bizniki. O'chirtimiz ketdi. O'chirtingiz keldi eja deb mana shu ayil boshchimiz Mirgül kelib meni 2010-жылы жер участогун алуу үчүн арыз бергенмин. Кезегиңиz келди деп Миргүл мага кабар берди. Бирок чоңдорго акча бербесек болбойт деп алгач 10 000 сом алды. Кийинчерээк үйүмө келип, бул акча жетпеди деп дагы 20 000 сом алып кетти. Ошол боюнча жок болду. Shun bilan olib chiqib ketgan bo'yicha bu saykalning daragi yo'q. Бүгүн эми акча да жок, жер тилкеси да жок. Сайкал деп таанылган Миргүл Тургунбаевадан да кабар жок болуп турат. Базар Коргон райондук милициясына кайрылган Мархабо Мирахмедова болсо, акыйкаттыкты таба алышына ишенбей калганын жашырбайт. Hukumatga bordim. Aytsam degan ariza yozing dedi. Ariza yozdim. Bu arizam mayga kelib tushibdi. Bu yerda tergovchiga chaqirdi bir kun meni. Saykalni ham chaqiribdi. Kirsam saykal o'tirgan ekan. Militsияга арыз жаздым. Тергөөчү чакырып, Миргүл менен беттештирди. Бирок ал акча алганын мойнуна албай койду. Ошол жерде экөөбүз урушуп калдык. Андан бери тергөөчүгө жолугуп сурасам, сизге окшогон дагы 10-15 кишини алдаган экен. Ишиңиз бүтөт деген боюнча кабар жок. Eja dedi ishingiz ketyapti, sizdan boshqa ham 10-15 tasini oldagan ekan. Bitadi ishingiz, bitadi dedi. Mana shu bo'yicha yuribman. Учурда бул тамда 4 үй бүлө күн кечирип жатат. Жумушсуздук, карыз, насыя, оорукчан аксакал. Жолдошу каза болуп калган соң кайрадан атасынын үйүнө келип олтурган 2 кыз. Жана алардын 2ден балдары. Айтор Мархабо эненин түйшүгү Миргүл Тургунбаеванын алдамчылыгысыз да жетиштүү болуп турган. Nima qilishimizga hayronmiz. Миргүл айымга акчасын алдырып олтурганын айткан экинчи дагы бир үй бүлө. Кыргызбаевдердин арманы да жогорудагы эненин айткан шарттарынын дал өзү. Жер алууга кезеги келип калганына карабастан Миргүл Тургунбаевага 29 000 сом беришкенин айтышат. Жолдошунун көзү азиз, өзү болсо экинчи топтогу майып. Жашаган үйү жок. Бирөөнүн короосунда күн кечирген бул үй бүлө албетте ал акчаны банктан насыя алып беришкен. May ayda men 40 000 kredit algam, Saykal эжеге 29 000 бергем. Үлүш беребиз деди. Биз квартирада отурабыз. Ошо 29 000 алып бербей атат майдан бери. Мен июндан бери кредит төлөйм, 4170 сом шундай төлөйм. Уну төлөп келип атам, Saykal эже алып жок, ага акча алган жокмун деп атат. Мен кайнамга бергем, кайнам магазинде алган, Кыргобойдо магазинде 29 000 акча. 20 000-ини ошо жерде алган, 9 000-ини өкмөттө алган. Ошо үлүш берем деген. Өзү үлүш бизге жер, участка бекер бериш керек экен. Бизден акча алган. Күйөөм биринчи группа, өзүм экинчи группамын. Ошо акча алып бербей атат. Жер ham жок, акча ham жок, кредитин төлөп атабыз. Прокурор мэрисаханага арыз ташадык. Арызыбыз 3 ай төрөйдөн бери жатат. Кече дагы чыксак үлүш жер беребиз деп атат. Миргүл Тургунбаевага байланыштуу бул маселелерден Базар Коргон айыл өкмөтүнүн кызматкерлери да кабардар. Бул сыяктуу арыздар көп келгендиктен жана башка жүйөлүү фактыларга байланыштуу Миргүл айым кызматтан алынганын айтышат. Бирок
жумуштан кетирген болчук. Сотко берип ошо кайра орношуу жөнүндө сотко бергенде ошол эмеден президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары Турдиназир Бекбоев деген чалып ошол менин жээнимди жумушка коюп койгула деп сотторду дагы эме кылып бүгүнкү күндө соттон утуп алды. Биз ошол утуп алганына да карабай адилеттүүлүк болсо керек болор деп облус сотко бердик. Кудай кааласа жакында облус соттон да карайбыз, бирок ким билет эми дагы деле чалуулар болуп атат, кысымдар болуп атат. Сайкал же Миргүл Тургунбаева айым Ак үйдөгү таасирдүү кишилердин биринин тууганы экени айтылды. Дал ошондуктан бул жаранга эч кимдин күчү жетпей жатканы кошумчаланат. Турдиназир Бекбоев Тургунбаева Миргүлдүн тагасы болот экен, Сагынбаева Гүлипанын группалашы болот экен. Ошол сизге да кайрылат элем, Турдиназир байке. Кичине бир ойлонуп иш кылып атасызбы, эки жакты карап атасызбы, элдин арыз муңун угуп атасызбы? Эгер чындыгында жээниңиз болсо, ушу жээниңизди тартипке чакырып койсоңуз, колдордон мурда турабы? Ушунча элди какшатып атса, 460 миң акчаны жеп коюптур. Биздин жарыктандырууга, марафонго берилген акчанычы, ошолорду да тана албай атат. Эч тана албай атат. Бирок документте турат. Биз ошолорду далилдеп берсек да соттор актап коюп атат. Биз ушуга өтө капабыз. Бул маалыматты тактоого мүмкүн болбоду. Бирок Гүлмира айым айткан ар бир сөзү үчүн мыйзам чегинде жооп берүүгө даяр экенин айтат. Болгону өлкө башчысынын жар салган саясатына каршы кайра эле Ак үйдөгүлөрдүн таасири чоң экенинен нааразы. Эми мен бир нерсеге таң калам да. Бул биздин улуу урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин баштаган коррупцияга каршы саясатына каршы кандай өзүнүн аппарат кызматкерлери каршы чыгат деп ушуга мен нааразымын да. Далилдесе болот. Биздин убактылуу жетекчибиз Жолдошев Теңирберди Ураимовичке чалдырып, ошол өзү да чалыптыр, губернаторду чалдырыптыр. Ошол киши анан кийин акыркы күндө биз каттуу коллектив Тургунбаевага каршы туруп алдык, профсоюз чогулуш кылыпчы, кетсин жумуштан дегенибизде ошол киши жарылды бизге. Ошол чалып атат, мени дагы ойлогула дегенде биз коллектив бир добуштан туруп, биз иштешпейбиз бул аял менен деп турдук, анан кетти иштеп. Турдиназир Бекбоев президенттин жана өкмөттүн иш башкаруучусу болуп өткөн жылдын ноябрында дайындалган. Тийиштүү жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Ал буга чейин президенттин аппаратынын мамлекеттик башкаруу саясаты жана уюштуруу инспектордук иш бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келген. Турдиназир Бекбоев жогорку билимдүү 2009-2010 жылдары Жалал Абад облусунун башчысынын орун басары. 2015 жылдын ноябрынан 2016 жылдын октябрына чейин айыл чарба, тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри кызматын аркалаган. Кандай бул жашоо болот? Биздин мындан кийинки жашообуз кандай болот? Жеп коюп кете беришсе, калган элдин эмеси каяка барат? Ал эми Жалал Абад облустук милициясынын маалымат кызматы болсо, айтылып жаткан Миргүл Тургунбаевага байланыштуу кылмыш иштери өндүрүшкө алынганын билдирди. Тургунбаева Миргүлдүн 3 факты боюнча жазган арызы тең катталып, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык процессуалдык кодексинин 204-беренесинин 1-бөлүмү менен алдамчылык фактысы менен катталган. Учурда 3 факты тең бириктирилип, сотко 3 факты боюнча тең сотко чейинки өндүрүш иштери ачылып, тергөө амалдары жүрүп жатат. Тергөөнүн жыйынтыгы менен юридикалык баа берилип, анан чечим кабыл алынат. Демек, Базар Коргон айыл өкмөтүндөгү бул жагдайлар боюнча соттун чечимин күтүү керек болуп турат. Ал эми акчага алданган жарандардын маселеси кандай чечимин табарын болсо, убакыт гана көрсөтмөкчү. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.